3 баланын энеси болуп калганы Бурмаш Ак Ордодон өйдөрөөк жайгашкан ТЦ2 жаңы конушунда жашаганына 6 жылга чукулдап калган экен. Алар үйдүн кызыл китеби жок болсо дагы арзанына карап болгону $1,5 миң сатып алышкан. Эми минтеп 6 жылдан бери үйдүн документи колго тийбей, эч жерде каттоосу жок келе жатышат. Бурмаш каттоонун жоктугу балдарын эмдетүүгө келгенде запкысын тийгизип жатканын айтат. Эң улуу балаңыз канчада? 2-класс. 2-класс. Эчтеге прививка алган эмес? Прививка алган ушул бияка жашаганга чейин. Бияка жашаганы ал элек. Кийинки балдарыңызчы? Ак Ордодон алам да. Бул кичинекейиңиз жаңы эле төрөлгөн турбайбы? Ал элек да бул. Алыш үчүн мисалы силер азыр каяка кантип кандай жолун таап атасыздар? Алыш үчүн ылдыйк Ак Ордого барып отурабыз табыш аркылуу. Пересадкага барабыз, анан алабыз. Коңшу Ак Ордо жаңы конушунда шаардагы номер 12 үй бүлөлүк медицина борборунун филиалы бар. Аталган борбордун жетекчисинин орун басары Лира Жайлообаеванын айтымында, ТЦ2-нин тургундарында ошол жерге келип өз ара келишим түзүп, балдарын эмдетип алууга мүмкүнчүлүк бар. Алар эч жака кайрылбаса эмде албай жүрүшөт да. Биз өзүбүздүн территориябызды кыдырып, участковыйлар перепись жасайт, ошолорду баарын каттайт. Анан перспективный план биз беребиз да. Ошого караштуу бизге канча санын берсек, ошончо бизге вакцина бөлүнөт. Анан жок балдарга болсо, если алар көп болуп кетсе, биз анан дополнительно вакцина алабыз. Биз катталбаган балдар биздин территорияга карабаса, бизде учетто турабыз, бизге наблюдация этебиз дегендерге биз договор түзөбүз. Договордо ал биздин врачтар алардын үйүнө барбайт, бирок алар өздөрү келип турушат. Айткан малдачы, прививка ооруп келсе, кайта контрольный осмотрга келип турушат, ошондой договор түзөбүз да. Прописка не имеет значения. Салам, если үйдүн участоктун решениясы болсо, Ленинский район болсо, Ленинский районду биз сөзсүз алабыз. Укук коргоочу Айзат Көкүлова ТЦ2 жаңы конушундагы азыркы кырдаал ички миграция маселесинен улам жаралууда деп эсептейт. Ички мигранттардын социалдык тейлөөлөргө муктаждыгын чечүү боюнча өкмөттүн быйыл жаңы токтому чыккан. Ага ылайык каттоосу жоктор болгону өз колу менен жазылган арызы жана паспортун гана калкты тейлөө борборуна көрсөтүп, убактылуу каттоого туруп социалдык тейлөөлөр менен камсыз боло алышат. Сөз болуп жаткан жаңы конуштун тургундары ушул көйгөйдүн баары 6 жылдан бери жүрөк оору болуп келе жаткан жер документи бүтсө эле чечилмек деген ойдо. ТЦ2 жаңы конушу Ленин райондук администрациясына карайт. Администрация башчысынын орун басары Темир Эмиловдун айтымында 2005 жылы Ленин району 265 кишиге жерге чечим чыгарган. Бирок алардын биринин дагы кызыл китеби колунда жок. Мунун себеби жер берүү өкмөттүн токтому менен эмес, мэриянын гана токтому менен чыккан. Өкмөт өз токтому менен оболу бул жерди мэрияга бериши керек болчу. Мындан улам азыр бул жер улуттук электр тармагына тийиштүү болуп, жер талашы сот аркылуу чечилгени турат. Ал эми 265 кишиден башка жарандарга жер номер 266 жасалма токтом менен берилген. Алардын тагдыры эмне болору азырынча белгисиз.